ушул айыл өкмөт баштыга канча жолу кайрылып атабыз биз. Акман айылынын тургундары базар коргондогу номер 10 жазаларды аткаруу мекемесинен чыккан саркынды суулар айылдын каналына кошулуп агып жатканын айтышты. Бул жагдай эң оболу элдин ден соолугуна кооптуу дешет. Тиешелүү кызматтардан көйгөйгө тез арада көңүл буруп, жөнгө салуусун суранышты. Ошо түрмөканадан түшкөн суу таза суу Асламаптан келген каналыбызга кошулуп элди каптады. Сасыйт ал суу. Көлмөдө кудуктарга сууну ташып ичишет. Азыр мурун ошо каналдан эле куюп алышчу эле. Таза болчу. Азыр суу ичмек түгүл, жуунганы болбой. Эмне болуп чечилди? Ушуну очистное сооружение салмак болуп атабы? Очистное сооружение салынган. Бул мага экинчи жолу кайрылып атат ушул маселе. Ошо жаза аткарылуу кызматынын жетекчилигине айтканбыз. Биз кармабайбыз, трансформация кылып беребиз, ошону параллельно жүргүзө бергиле дегенбиз. Ана ошондой иштер жүрүп атат азыр. Биртке чыдап турсаңыздар, ошо кошумча курулуш курулат дагы фильтрация болуп туруп, андан кийин таза суу жыты жок болуп таза чыкканга тиги технология пайдаланылып атат да. Базар коргондуктар ошондой эле мал ылаңына каршы эмдөөнү ыкчамдатуу керектигин айтышты. Жыйынга катышкандар ветеринардык кызматтын ишин күчөтүү керек дешет. 20 миңден ашуун калкы бар Акман айыл аймагында мындан сырткары таза суу, ички жолдордун абалы, чакан жана орто ишкерликти колдоо, айыл чарбасын өнүктүрүүгө байланышкан маселелер айтылды. Президенттин Жалал Абад областына ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев күнүн экинчи жарымында Базар Коргон районунун Сайдыкум айыл аймагынын жашоочуларынын да көйгөйүн угууга жетишүүдө. Мында жарандар негизинен айыл аймактагы орчуну делеген маселелерди көтөрүп, облус башчысынан өз убагында чечип берүүсүн суранышууда. Сайдыкум айыл аймагындагы эл менен жолугушууда жергиликтүү тургундар райондук ооруканадагы көйгөйлөрдү көтөрүштү. Маселен, Базар Коргон райондук бейтапканасында тез жардам унаасынын жоктугу орчундуу маселе дешет. Ага кошумча башкы дарыгердин ишине дагы наразычылык айтылды. Больницадан жер тутту азырчы бул киши, билбейм мен. Бул сквали элге кызмат кылабы же больницада мындай жана музей катарында иштейби? Мына азыр барып туруп бул жактын баары жаткызып коюңуздар, кайра келиңиз бияка чогулушка табыштап кой туруп. Хорошо. Врач кетпесин, а бул бар больницаны карабайт, аякта отдельный врачтар бар да реанимацияда. Бул турсун ушул жерде жооп берсин азыр. Тезирээк кайра келсин, тиякта уюштура калып 15-20 мүнөт ичинде кайра келет да, туурабы? Ошону табыштап кой, кайра келсин 15 мүнөт. Базар Коргондо мен билгенден бир эле специалист айтайын, 4 эндокринолог врачыбыз бар эле. 4-өн тең ызычуу кылып урушуп атып, бирси да калбай качып кетишти. Иштебейбиз бул жерде депчи. Кошулуп алып туруп ошо боюнча текшерилди. Ким угуп атасызбы? Прокурор. СМБ болуп атып ошол жактан теги чогуу кирип туруп, комиссия менен кирип текшерип чыккыла. Бу жактан аеосуз баарын тең карагыла. Акман жана Сайдыкум айыл аймактарында өткөн элдик жыйынга 500гө жакын жаран катышып, 100гө жакын көйгөй сунуш пикирлер айтылды. Облус башчысы Тилек Текебаев көтөрүлгөн ар бир маселени жеринде карап, тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилерине мыйзам чегинде ыкчам чечүү жана жергиликтүү эл менен тыгыз иштөө боюнча тапшырмалар берилди. Дөлөт Канатбеков, Чыңгыз Нарматов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.